Баткен облысында болып жатқан кырдаалга мен да кабатырланып турамын. Эки өлкө башчылары бул маселени дипломатиялык жана мыйзам жолу менен чечүүсүн каалаймын. Урматтуу досторум, замандаштарым, келиңиздер бул кырдаалдан баарыбыз биримдикте ынтымакта чыгалы. Сиздердин кайгыңыздарды тең бөлүшүп, сабырдуулукка чакырам. Болуп өткөн жана учурдагы болуп жаткан абал бизди дагы тынчсыздандырбай койбойт. Келгиле, бул нерсени биримдикте, сабырдуулукта, ынтымакта гана чечебиз. Ынтымагы бар элдин талайы бага ачылат, ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат. Жаман улут жок, жаман адам бар. Ар бир адам үчүн өзүнүн туулган жери Мисир. Кыргыз элибизди, жерибизди сактайлы. Менин баткендиктерим, мекен үчүн күрөшүп, чек араны коргоп жатканыңыздар үчүн сиздерге бүткүл кыргыз элим таазим кылат. Адамдардын келечегин, өмүрүн барктайлы. Ушундай оор күндөрдө бири-бирибизге көмөк көрсөтөлү. Келиңиздер, сабырдуу жана ынтымактуу болойлу. Ыйык Рамазан айында сабырдуу гана болойлу. Мындан ары эч ким зыян тартпасын. Эки өлкөнүн ортосунда дайыма ынтымак болсун.